Саламатсыздарбы? Бул видеобузда биз күнөскананы кантип тазалап, кийинки сезонго даярдаш боюнча айтып бермекчибиз. Мына азыркы кезекте биз помидор болгон, помидордун баарын алдык, мындай кыркып. Биринчи кезекте жиби бар болчу, тартылган жиптерин чечтик, анан кыркып алдык. Эми бул кокосуз стружка башкага жарабайт. Муну алмаштырыш керек толугу. Ошон үчүн азыр алып чыгып, сыртка төгөбүз. Бул жер семирткич катары кете берет. Эми салафанын чогултуп туруп өткөзүп салабыз. Калганын сыпырабыз. Ошол боюнча да өзүнчө видео болот. Biz hazır мындай кылып үчүн алып чыктык. Кокос стружканы жумуш жеңил болуш үчүн терезеден ыргыттык, эшиктен чыгып отурбай. Мына бул жерде жатат. Буларды эми акыры мындай кылып иреттеп төгүп салып атабыз. Мындай караганда көңдөйлүү болуп калып атат да. Шаташып калган. Бул жакшы жер семирткич болуп берет. Сөө дегенде болгон жер семирткичтердин баары бар. Тамырлар бар. Муну чириш керек, башкасы. Bir жылдан кийин толук чирип бүтүш керек. Мына ушундай кылып төгүп атабыз. Ал эми кыркылган помидордун сабагын бул жерге коюп койдук. Бир аз дагы кургандан кийин өрттөп салабыз. Ошо менен таза болот. İçindeki өсүмдүктүн калдыктарын алдык, шыпырдык, тазаладык. Эми гидропоника отура турган жерди темирди. Анан ортодогу бош жерлердин баарын ушундай обработка кылып атабыз. Марганцовканы сууга эритинде кылып алып, кызыл кылып алып, мала кызыл кылып. Анан ушундай чачып атабыз. Ушунун негизинде обработка болуп кетет. Жанагы капельницалардын баарын аларды дагы обработка кылынгандан кийин кокосуз стружкаларды тизип чыктык. Мына мындай кылып катарларга. Анан тизип чыккандан кийин капельницаларды сайып атат мындай кылып. Муну азыр кичине катуураак болот. Негизи тешип туруп сайыш керек эле, биз акырын сайып коюп атабыз. Кийин суу келгенде жумшарат дагы, тереңирээк сайып койсо болот. Анан эми ушунун баары сайылып бүткөндөн кийин кайра үстүнөн бир сыйра дагы обработка кылабыз. Себеби дегенде кокосуз стружка, анан капельницалар дагы кирип алышы мүмкүн. Капельницалар дагы, кокосуз стружка дагы баягы ар кандай оорулар болушу мүмкүн. Ошон үчүн кайра дагы бир сыйра обработка кылып атабыз. Жанагыдай эле суу менен сууга марганцовканын эритиндисин кошуп туруп ушундай обработка кылып атат. Ошондой болуп биздин гидропоника күнөсканабыз эми көчөт отурусканга даяр болуп калды. Азыр дагы бир видео болот. Күкүрттү күйгүзүп түтөтүп туруп эшиктердин баарын тумбалап жаап кетебиз. Ошо менен бул жердеги зыяндуу курт кумурскалардын уруктары жана башкалардын баары жок болмокчу. Мына азыр күнөскананын ичин тазалап, марганцовканын эритиндиси менен баардыгын чачып чыктык. Бул жаңы коюлган кокосуз стружканы да чачтык, жерди да чачтык, болгон жерге чачтык. Эми акыркы этап болуп, мына түтүн болуп турат, көрүп атасыздар. Серный шашканы күкүрттү күйгүзүп койдук. Анан азыр эшикти жаап кетмекчибиз. Азыр кириш ичине кыйыныраак болуп атат, бирок мен барып көрсөтүп кетейин. Көздү ачыштырып, дем алыш кыйын болуп кетип атат. Азыр барып көрсөм. Мына күкүрт ушундай күйүп атат. 4 күкүрт.
төрт бурчуна койдук, ортолотуп текши болсун деп. Ушу күкүрт менен түтүн менен азыр баары жабык калат. Жабык болгондон кийин болгон ичиндеги зыяндуу нерселердин баары өлөт дагы, дезинфекция болот. Эрте чыкпасак болбой калды. Дем алуу кыйындап көздөн жаш куюлуп кетти. Мына дагы бир жолу